Форт Уэрт уйчулардын малчылардын шаары Каутаун деп аталганын жакшы билишет экен. 1866-жылдары 19-кылымдын башында бул жерге Техастын бардык жеринен 4 миллионго жакын үй жаныбарлары, уйлар, койлор, айтор ири мүйүздүү малдын бардыгы сатыкка чыккан экен. Мал базарга келген ковбойчулардын тарыхы дал ушул музейде кеңирээк айтылган дешет. АКШны ковбойсуз, ал эми ковбойлорду Техассыз. Техасты бул музейсиз элестетүү кыйын. Сток-Ярд мал базар музейи. Достор, биз дал вестерндин же болбосо Техастагы ковбойлордун тарыхынын дал ортосундабыз. Биздин тур дал ушул музей тууралуу кыскача айтып берген тат. Сток-Ярд Кошмо Штаттарда сакталып калган кылымдык тарыхы бар базарлардын бири. Эт алуучулардын баары мурун ушул жерден соода кылышкан. Ал эми бул музей малчылыктын тарыхын сактап калган дүйнөдөгү уникалдуу музейлердин бири. Мындай музей дүйнө жүзүндө эч жерде жок. 1974-жылы уюшулганы менен колонизатордук мезгилдеги артефакттар бар. Музей малчылардын негизги шаймандарын, ээрлерди, ат жабдыктарын, мылтык, камчы, айталы эң керектүү делген буюмдардын баарын мурастап алды. Конвой кадимки малчы болгондуктан бул буюмдарсыз жашоо мүмкүн эмес эле. Отправлять деньги своим родным и близким из любой точки мира стало еще быстрее и проще через систему РИА. При помощи системы РИА можно отправлять деньги в Кыргызстан прямо на М-банк. Для отправки денежного перевода нужен только номер телефона, а деньги поступят в течение 10 минут. М-банк. Переводы без границ. Техастын жапайы батышынын өз тарыхы бар. Ал тарых дал ушул кварталдагы Сток-Ярд музейи менен тыгыз байланышкан. Эт бизнеси малчыларды жана ишкерлерди бул жерге топтогон. Биринчи дүйнөлүк согуш маалында мал базарда жылына 5 миллиондон ашык бодо мал сатыкка чыгып турган. Техастагы ири мал базардын жана ковбойчулардын кылымдык тарыхын дал ушул жерден жолуктурса болот. Биринчи аңчылык курал-жарактар, индейцтердин буюмдары, ат жабдыктары. Биз жапайы батыштын мурасын, тарыхын сактоочуларданбыз. Бул артефакт 15-кылымга таандык. Американын аймагына Европадан келген биринчи буюм. Испан армиясы Мексика аркылуу 1497-жылы өткөндө алар менен кошо келген. Үңкүрдөн табылган бир эле түгөйү бар. Бул ванна экен. Алар үйлөрүнөн алыс болгонго 6 жумалап жуунбай жүрө беришкен. Орто жолдо суу алып 15 центке ысык суу менен жуунган жерлер ушундай болгон. Алар жуунучу үй деп аталган. Айталы мындай щетка менен аркага сүрүшчү. Мындай жуунган жерлер атайын жолдун бойлорунда болгон. Бул жер АКШ аймагындагы уникалдуу саналуу ковбойчулардын музейлеринин бири. Артефакттар колонизатордук мезгилдин демин, индейцтердин мустанг жылкыларын колго үйрөткөн орто кылымдагы турмушун сүрөттөйт. Ат жана тарых сыйлаган адам үчүн бул жер чыныгы руханий азык борбору. Саната Жумакадырова, Назгүл Айдарбек кызы, Техас штаты. Өнөктөшүбүз куруу компаниясы Авангардка терең ыраазычылык билдиребиз.